Кыргыз маданияты Орду Толгус оор жоготууга учурады. 2021-жылы 16 февралга караган түнү Кыргыз театр жана кино искусствосунун залкар таланты, дүйнөлүк чыгаан актриса, Кыргыз Республикасынын эл артисти, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Жамал Сейдахматова узакка созулган катуу оорудан кийин 82 жаш курагында дүйнө салды. Жамал Сейдахматова 1939-жылдын 21 сентябрында Ысык Көл районунун Темир айылында жарык дүйнөгө келген. Келечектүү актрисанын таланты 1958-жылы тартылган Алыскы тоолордо көркөм тасмасында ролун аткаруу менен кеңири таанылган. Ошол күндөн өмүрүнүн акырына чейин улуу актриса катары талбай эмгек кылуунун үлгүсүн жаратты. Театрда чет элдик, орус, кыргыз классикалык драмаларында башкы ролдорду аткарып, Египет, Колумбия, Англия, Германияда өткөн эл аралык сыйлыктарга катышкан. 1990-жылы Тонгуч жаштар театрын ачып, бүгүнкү күнгө чейин жетектеп келген. Супер ТВ 2019-жылы Жамал Сейдахматованын 80 жылдык юбилейине барып, андан репортаж жасап келген. Анда залкар актриса жаштардан кем калышпай бийлеп, көпчүлүктү таң калтырган. Алыс бир кетсин кылчактап, көргүм эле келет Ысык Көл, сени бир коргоп сен үчүн, ай өлгүм эле келет Ысык Көл, 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 көлүм менен Ысык Көл, Ысык Көл, Ысык Көл, көлүм менен Ысык. Amerika'da Ayaz Zatı'nın yaşını aytpayt eken, 25'ke çıkan çayda deken, ondan keyinki yaşına 25, 25, Orus yok. 25 i böyle de aytçökende. Ansarlarına Jamal bugün şu 25 i böyle yaşka çıkıp durar. Çıkarmacılık jağынан, adam keçiliği jağынан yaşılı oydun. Toy ulansın, mutlu olsun. Men bu topqa familiya arqali öyle kelip kaldım okşay. Biroq Jamal'ın искусствосын, Jamal'ın talantын abdan bağlagan kişinin men kıskaça ele aytıp koyayım. Kutluklayım, kutmanlırak kutlu olsun. Жамал Сейдахматова, она общенациональная, республиканская, общегосударственного масштаба. Мне обидно за Джамал. Я извиняюсь, я должен открытым текстом сказать. Понимаете, получается так, что как будто она только для Иссыкуля играла. Вот здесь все иссыкульчане собрались, и ура, ура. А я, между прочим, к Иссыкулю никакого отношения не имею, хотя все свои картины снял на Иссыкуле. Мен кыймылды жакшы көрөм. Көп транспортко түшпөйм. Ролдорунда дагы ушу статично ойнобойм. Көбүнчө ушу кыймыл менен, анан эртең менен шуака дейри, эртең менен туруп барды. Азыр эми паркта баягы мурункудай скорость менен чуркабайм, бирок чуркап кичине басып бир саз. Эртең менен күнүгө сейил бактады. Эми албетте баягы эки жака съемкага кетип калганда же болбосо мындай бир учурлар болуп калат, кеч туруп калганда, болбосо суукка карабай, ысыгына карабай, жаганга, карга карабай чыгып. Атам 5-аялынан көргөн бала экен, жабы. Өзү жетим өскөн, аябай эрке өстүргөндө анан аны жок кылганга аракет кылдым, бирок азыр ал тургай кээде балдарым эркелеп жүрөм да. Келиниңиз тууралуу, менин келиним менин баардык стандартыма, менин талаптарыма жооп берет деген дагы интервьюлардан көрүп калдым. Ушу келиниңиз тууралуу. Өзүңүздүн кызыңыздай эле көрсөңүз керек, э? Ооба, аны ал тургай кыял жоругу да окшош мага. Унутчактыгы да окшош мага. Кээ бир апендилик жактары бар, анысы да окшош мага. Анан эмгекти сүйгөндүгү, жоопкерчиликтүүлүгү, чыгармачылыкка ушунун баары мага жагат да.
көйнөгүңүздү дагы келиниңиздин сунушу менен кийсеңиз керек, же өзүңүз? Бага мен убактым болгон жок. Барып өзү мама мен сага көйнөк тиктирип койдум. 5 көйнөк деди, фестивалга карата деди. Аны алып барып жанагы чуч жактан келген театрлар, башка өлкөлөрдөн ошолорго күнүгө кийип чыгып аттым. Күнүгө өзүмө да кол чабуу, кийимиме да кол чабуу болуп атты. Ошондой бүгүн муну кийип келдим. Ар дайым алдыга умтулуп, издөөнүн жолунан кетпедим. Бир далай кырларга чыксам да, эң бийик чокуга жетпедим. Умтулсам алдыга жагылып, кулаймын кум менен агылып. Жетпесем жетпесмин, а бирок өтөрмүн чокуну сап. Ал эми 2020 жылдын октябрь айында келини актриса Асель Чоткараева менен биргеликте маек куруп, кайнене келиндин мамилеси тууралуу сүйлөшкөнбүз. Ишенбейм картайыпсың десе мага, жап-жаш кыз эмес белем кече гана. Ал кезги балалыкты эстеп алып, азырда жүрөгүмөн жарат. Эгер сиздин ушунчалык ушу 15 жылдан берки мамилеңизге мага берген акыл насааттарыңызга Билеби? ушу тарбияңызга ыраазы болбосом, анда бул мен сизди абдан жакшы көрөм, сиз аны билесиз, мен сизге дайым айтам, мен сизди жакшы көрөм деп. Ошондуктан сиз анан ушу бүтүндөй эл билсе дейм, сизге болгон жакшы сезимим, сыйым бул чексиз. Мен сизди жакшы көрөм. Алтыным, күчүгүм, Аселим, Аселек деп коем. Сен деген ат башынын кызысың. Кудагы ким да ушундай мыкты киши. Сен жакшы жерден, жакшы элден тарбия көрүп, анан келдиң менин колума. Эми менин колума эмес, эми биздин үйгө кошулдуң да, семьяга, үй бүлөгө. Анан мен билем, баары адамдын пейилинен экен. Адам пейилин жакшы койсо, баары жакшы болот экен. Эгер бул кара жерге кирсем мен эле жакшы болоюн деп пейилин азайтса, жана жамандыктар басат экен. Ошон үчүн сенин пейилиң ушунчалык кенен, ала тоодой бийик жүрөгүң бар, балам. Кудай таалам сени колдосун деп мүнү эртең менен туруп мен тобо кылып, Кудай таалам деп, теңирим деп жалынам. Жана балдарымды тарбиялап атасың, ошон үчүн аман болчу дагы, бактылуу бол, узун өмүр жаша. Жанагы жаман жолдошуң менен өкүңөр өмүр бою кол кармашып жүрүп өткүлө. Силерди астыда көп жакшылыктар күтүп турат. Ошолордун баарына жеткиле, балам, айнанайын. Мен сага өмүр бою ыраазымын, балам. Чогуу жете элемин. Ал эми 2020 жылдын декабрь айында актрисанын келини Асель Чоткараеванын бир күнү менен таанышып, ага катар Жамал Сейдахматованын да театрда эмгектенип жатканына күбө болгонбуз. Туңгуч театрын негиздеген Жамал апабыздын жанында турабыз. Ден соолуктарыңыз жакшыбы? Жакшы, 5. Дагы деле сабак берип жүрөсүз сиз. Эми жардамчымын Аселянын. Ооба, сонун негизи эле мына ушул үй бүлө, чыгармачыл үй бүлө десек дагы болот. Азыр болсо биз ошол Туңгуч театрынын балдарына сабак берүүгө келдик, Ар бир кыймылды механически жасабагыла. Жөн эле минтте деле деп. Силер ар бир кыймылдын мааниси болот, билдиңерби? Ар бир кыймыл мына жактан чыгыш керек.
Жамал Сейдахматованын кылымдарга калчу эмгектери, образдары элдин жүрөгүндө түбөлүктө сакталат. Супер ТВ Залкардын үй бүлөсүнө терең кайгыруу менен көңүл айтып, аза кайгысын тең бөлүшөт.